Мамазакир Каримов жазалды менен уйдун кыгын дал ушул жерге алып келип сөлжандарды кошо төктүргөн. Ошондон бери сөлжандар биогумусту пайда кылып жатышат. Топурак биогумуска айлангыча сөлжандар дагы көбөйөт. Мамазакир мырзанын айтымында бир сөлжандын жумурткасынан 20 даана сөлжан чыгат. Ар бир үй бүлөдө 1 килограммдан сөлжан алса, мисалы үчүн 1 килограмм сөлжанды 100 килограмм кыкка малдын кыгына таштап койсо, бир айда 100 килограмм сөлжанды 1 килограмм сөлжан гумус кылып иштеп чыгат. Анан дагы бир бул биогумуска өскөн бадырыңдар, биогумуска өскөн дарбыздар, биогумуска өскөн бадырыңдар булар 3-4 күн, 5 күнгө чейин өзүнүн сапатын жоготпойт. Азотко пышкан дарбыз, бадырыңдар 2 күндө сапатын жоготуп и отравление кылып атат адамдарды. Аябай көп бул жерде сөлжандар. Мамазакир Каримов Казакстандан 300 килограмм Калифорния сөлжанын алып келген. 2 жылдан бери аны 10 тоннага көбөйткөн. Айтымында 1 килограмм сөлжан 100 килограмм биогумусту иштеп чыгат. Биогумустун жардамында өскөн жер жемиштер адамдын ден соолугуна пайдалуу экендигин баса белгиледи. Бул сөлжан бир эле сөлжан. Аябай көбөйөт экен. Бул өзүн өзү 100 эсе актай турган жандык экен. Бир Кудайдын керемети бул дагы. Анан кийин бул сөлжандын бир эле тукуму. Бул бир тукумдан бул сөлжан 6 үчтүктөн 20 үчтүккө чейин сөлжан ачат. Бир тукумдун ичинде. Көбөйүшү ошол бир эле сөлжан, мисалы үчүн мына бул бир сөлжан дейли. Бир сөлжан дейли, мына ушул сөлжан бир жылда 1,5 миң үчтүктөн 2,5 миң үчтүккө чейин, почти 3 миң үчтүккө чейин көбөйөт. Бир жылда бир сөлжан ошончо көбөйөт. Каарманыбыз табигый жер семирткичти колдонууну сунуштайт. Буга чейин ал дарбыз, бадыраң, помидор жана башка жер жемиштерди эккен дыйкандарга жер семирткичти акысыз таратып сунуштаган. Биогумус менен гүл өстүрсө абдан жакшы жыйынтык болоорун айтып, азыр дыйкандар жана гүл сатуучу, өстүрүүчү жарандар менен иштешип жатканын билдирди. Бадырың, помидор өстүргөндөр булар как кандай десем, экинчи сорт деп коебуз да, бир бул гүлдөрдүкү аябай бир чайдын немесине окшоп майын болот. Бадырың, помидорлордуку одан иригирээк болот, азоттон чоңураак. Олорду 13 сомдон берип атабыз. Берки даракка салына турган, улар дагы эмненин көлөмү десем, бир тырнактын көлөмүнчөлүк көлөмдөрдө болот. Гумус болуп иштелип чыккандан кийин улар 10 сомдон сатылып жатат. Сөлжандын табигый жер семирткичи дал ушул жерден ылганып, аппараттардын жардамында даярдалат. Клиенттерибиз бар, аябай шаштырып, саат 2 саатта барайын дегенде 2 тоннаны ушинтип иштеп жатабыз. Сөлжан топуракты биогумуска айланткан соң гана дал ушул аппаратка салынат. Мында сөлжан жана жер семирткич топурактар 3 этапта иргелип алынат. Сөлжандар менен биогумус 2ге бөлүнгөн соң жер семирткичтер даяр болуп сатууга чыгарылат. Практикадан өткүзүп 2 жылдан бери бадырыңдарды аябай жакшы болот. Бадырыңдардын учу шиштелгенде буга азот жетишпейт. Бадырыңдардын ийилгенде, бадырыңдар ийилчек болуп калганда буга калий жетишпейт. Бадырыңдардын арты томпоюп кеткенде буга фосфор жетишпейт. Башта ушундай кылып туруп, агромагазиндерден алып келип, азот, калий жетишпейт деп берсек, азыр мына биогумусту салгандан бери бадырыңдарыбыз аябай жакшы, тегиздүүлүгү бар жок өзүнө керектүү азыктары жетиштүү ушу биогумуста. Мамазакир мырзанын чакан чарбасында 10го жакын жаран жумуш менен камсыз болгон. Өзү дагы помидор жана бадыраң күнөсканасын түптөгөн. Айтымында биогумуска бышып жаткан бадыраңдын түшүмдүүлүгү жогору. Эң негизгиси табигый, таза. Күнөсканасындагы жер жемиштерге сатуучулар тарабынан дагы талап жогору. Бул бадырыңдарды дагы ушундай гумустарга өстүрөбүз дагы. Бул базарга алып барып, ошол клиентке сатып, ол жерде дагы бул гумуска өскөн бадырыңда сатканыңызда жүзүңүз жарык. Бул элдин ден соолугуна оңдотасыз, таза органикага бышырып. Жүзүңүз жарык, настроение базарга барат, сатылат, көтөрүлөт. Мамазакир Каримов табигый жер семирткичтерди өлкө аймагына жайылтып, дал ушундай таза продукциялар менен калкты камсыздоону максат кылат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ошол январь, февраль, март айындагы эле малдын кыгы свежий эле. Ошолор мына жазгы жамгырда 1 ай 2 ай туруп калган эле кыкты ушул жерге алып келип төктүм. Төгүп үстүнө мынандай яшикчелерде сөлжанды алып келип туруп койдум.
коюп, бул яшикчейлер бул свежий көңдү көргөндө өздөрү эле сойлоп түшүп кетет. Мынакей 2 ай, 3 айдын жүзүндө ушул жердеги 30 тонна, 40 тонна көңүмдү биогумуска айлантып иштеп бүтүштү, обработка кылышты. Эми Кудай кааласа буну бул жерден чыгарып, сепаратордон өткөзүп, ошо өзүбүздүн клиенттерге таркатабыз. Анан бул сөл жыланды мынандай көрсөтүп кетсем, мына аябай көп бул жерде мына сөл жыландар. Бул жерде сөл жыландын тукумдары дагы бар, личинкалары бар. Бул сөл жылан бир эле сөл жылан. Аябай көбөйөт экен. Бул өзүн өзү 100 эсе актай турган жандык экен. Бир Кудайдын керемети бул дагы. Анан кийин бул сөл жыландын бир эле тукуму. Бул бир тукумдан бул сөл жылан 6 үштүктөн 20 үштүккө чейин сөл жылан ачат. Бир тукумдун ичинде. Эми бул жакшы нерсени элге жайылт дейт. Бул өтө жакшы нерсе экен, таза органика экен. Бунун результаттарын көрдүк. Кол менен өзүбүз өстүрдүк. 2 жылдан бери помидор эктик, бадырың эктик. Эми биз дагы интернеттен көрүп келатабыз, Европадан көрүп атабыз, Россиядан көрүп атабыз. Кайсыл жерден көрсө, ошол гумус баккандар бир шлангын алып келет. Шлангы менен кечке бир адам сааттан кечке занят сугарыш керек буну. 3 күндө бир сугарып туруш керек. Мен мына теплицаны иштеткенге мен ушундай анандай 1 тонналык бочканы койдум дагы, ушул 30-40 тоннага. Мынандай капельный аркылуу чуркатып, ошол жактан краникти ачып коебуз, 1 тоннага түшөт, 1 тоннадан капельный аркылуу сөл жылан өзү сугарыла берет. Ушул гумусту биринчи бул сепаратордон өткүзгөндө, сөл жыландардан пайда болуп өткөндө, биринчи мындай ирик сепаратордун ирик сеткасынан өтөт. Энелик сөл жыланды будан бөлүп алып туруп, энелик сөл жыланды сразу ошол жаңы гумустарыбызга, көңдөрүбүзгө, кыктарыбызга салабыз. Будан түшкөн биздин баягы тукумдарын, майда сөл жылан балакайларын алып 20 күн, 1 айга чейин сактап коебуз. 1 айга сактап койгонубуздун себеби 1 айдын ичинде баягы тукумдары, майда балдары жаралып, чоңойгондо дагы будан бөлөк майын көздөрү майын сеткаларыбыз бар, сепаратору, ошодон өткүзгөндө таза биздин биогумусту ажыратып алабыз. Бул процесс 3 жолу кайталанат. Гумус болуп иштеп чыккандан азыркы бая түшүндүргөн сепаратордон өтөт, сеткадан. Одан кийин бул сепараторубуздан өтөт. Бул сепаратордон өткөндөн кийин баягы гумус болуп складтарда сакталып туруп, анан кийин бул сепаратордо өтөт. Бул сепаратордо өткөндө мынандай баягы айтып аткан майда ол жакта көргөн энелик эмес, балдары деп коебуз да, биз балакай деп коебуз, балдары баягы тукумдарынан жаралып бул сеткадан өтөт. Бул сеткадан мынандай основной сөл жыландар түшкөндөрдү бул дагы бир 20 күн сактап туруп, бөлөк сепаратордон өткөзөбүз. Мына үчүнчү сепаратордон чыкканы. Бул аябай мындай майын, бул ошол гүлдөргө, бул элге жайылсын, элдин ден соолугу чыңалса, мамлекет оңолот. Элдин азыр баягы дал айтып кеттим, эл ушундай химикат менен ууланып калды биздин элдерибиз. Биздин элдерибиз эмес, биздин жерлерибиз, макро микро элементтер жердин 15 сантиметр бийиктигинде ошол бактериялар болот, эгинге керектүү. Ошол бактерияларыбызды биз алыге наркоман кылып койдук. Азотторду берип, каяктагы Кытайдан келген химикаттарды берип, биз жерибизди өтө арыктатып, биз жерибизди наркоман кылып койдук. Ошол жердеги бактерияларды калыбына келтире турган ушул биогумус болот. Бул биогумус жердин 5-6 сантиметр катмарына түшөт, айдаганда. Катмарына түшкөндө бул биогумус эгиндин азыгы эмес, бул биогумус ошол бактериянын азыгы. Ошол биогумус бактерияны оңдойт дагы, бактерия эгинди оңдойт. Эгинге ошо эгинге бактериянын тамагы бул биогумус. Биз ошо бактериянын тамагын химикаттарды берип, уулап бүттүк, жерибизди наркоман кылып бүттүк. Жерибизди эмес, азыркы биздин оорулардын, онкологический оорулардын, почкалардын иши кылып, оорулардын бар жок түрү ушул биздин жеп аткан, базардан алып жеп аткан, ошондой химикаттарга өстүргөн эгиндерден келип чыгып атат. Ушуну мен чет мамлекеттерде, Европаларда бул базарга чыккан бадырыңдарды, помидорлорду иши кылып
лабораториядан составын текшерип базарга чыгарат. Гумуска өскөн гана бадырың базарга чыгат, химикатка өскөн бадырың базарга чыкпайт. Олордо закон күчтүү иштейт экен. Максат ушу элибиздин, жерибиздин, кыргыз элинин генин, кыргыз элинин ден соолугун оңдоп калыш биздин максат. Бул сөзсүз бай иш эмес бул.